Жайык каптапта жыл сайын эле суу тартышты күч алат. Айрыкча мындай абал Борбор калаанын тегерегиндеги жаңы конуштарда байкалат. Себеби сугат суу үчүн атайын арыктар жок болгондуктан конуштун тургундары короодогу жемиштерин үчүү суу менен сугарышат. Сууну агызып коюп, жумушуна кетип калгандар бар дешет Бишкек суу канал ишканасынын кызматкерлери. Ушундай мааниде келип түшкөн арыздардын негизинде рейд уюштурулуп, үйлөрдү кыдырган учурда көпчүлүгүнүн эшиктери бек. Бишкек суу башкармалыгы эң негизги эрежеси бул эрежеси суу менен камсыз болуу. Ал жерден болсо сугатка уруксат берилген эмес. Ошон азыркы учурда элдерден болсо сугарып элге суу тартыш системасы болуп келатат. Мына күндүзгү убакта суугарылып атат да. Азыр кирип такылатып эшиктерин эме алганыбызда ачылбайт. Анткени деген сууну кое берип коюшат дагы, өздөрү жумушка кетип калышат. Ал суу айланып ушул эмексе кете берет да, таза суу. Биз ушу таза суу боюнча аябай көйгөйлүү маселе болуп атат да. Бүгүнкү рейд учурунда кызматкерлер менен кошо Көк Жар конушундагы бир нече үйгө баш бактык. Сууну туура пайдаланып, төлөмдөрдү өз убагында төлөп, мөмө жемиштерин түнкү 12ден таңкы 5ке чейин сугарып алгандарды кезиктирдик. Жада калса тамчылатып сугарга өтүп алган үй бүлөлөр да бар экен. Бир аз эле жүзүм бар. Анан ушу эгинге дагы жагымдуу болуш үчүн, анан суу эконом болуш үчүн мына тамчылатуу системасы менен сугарам. Бүт баарын эле. Гүлдөрүмө болсо 2 күндө бир сугарам, кечинде сугарам. Эмен болсо кефтелсе төлөгөм мен эме боюнча. Сугат суу боюнча. Бунтип эметсек бүт баарыбызга эконом болот, суу баарыбызга жетет. Суу ичүүчү машина кыш маалында жакшы эле, анан могу жай келгенден бери эле суу аябай тартышта. Күндүз акпайт суу өзүңүз көргөндөй. Кечинде эл жатар кезде такыр токтойт суу. Анан түнкү саат 12-1ден кийин анан кичинемде агат да. Күндүз бул эртемен саат 10-11ге чейин. Мында негизги маселе сугат суу аккан арыктардын жоктугу. Баардык иш Бишкек суу канал ишканасынын кызматкерлеринин мойнуна илинген. Жумурай журттан сууну үнөмдүү пайдаланууну суранышат алар. Сталбек Абдыраев, Жолболду Байсаев, ЛТР каналы, Бишкек шаары.